Чакан жана орто бизнес өз өндүрүшүндө электр энергияны үнөмдөөчү технологияларды киргизсе, ага салынган инвестиция өзүн 4-5 жылдын аралыгында актайт. Муну туруктуу энергияны каржылоо боюнча Кирсев программасынын анализи көрсөткөн. Бул Европа кайра куруу жана өнүктүрүү банкынын энергия жана ресурстарды үнөмдөөгө багытталган жеңилдетилген кредиттер программасы. Программа жөнөкөй жарандардын үйүн жылуулоодон тартып, бизнеске жашыл технологияларды орнотууга чейин каржылайт. Берилген кредитке ишкерлер энергияны аз колдонгон жабдууларды алып, же эски жабдууларын жаңырта алышат. Бул агындыларды тазалоочу технологиялардан тартып, кадимки лампаларды энергия кубатты аз сарптай турган үнөмдүүсүнө алмаштыруу болушу мүмкүн. Чакан жана орто бизнес өкүлдөрү болсо, жашыл технологияларды өз алдынча сатып алууга чамасы келбесин айтат. Андыктан мындай каржылык колдоо ишкерлер үчүн абдан ыңгайлуу жана пайдалуу. Бул жер өзү Кыргызстандын бир эң жакшы жерлеринин бири. Бул жерди мен биринчи жолу эле көргөндө сүйүп калдым. Бул Төш булак айылы Шабай урочищасы болуп саналат. Бул жерден өзүңөр көргөндөй Сокулук суусу агат, Сокулук суусунда Шабай суусу түшөт. Эң сонун жерлердин бири. Биринчи эле оюм ушул жерде ушундай жакшынакай элге керектүү дем ала турган жай кылайын деп чечтим. Бирок дем ала турган жай могу очистной сооружение болбосо болбойт экен. Эми өзүңүз сөйлөсөңүз башкалар алат да жерди казат, бетонировать этип коет, эки четтин ортосуна астын бетонировать этсе, этпесе таштап туруп эле кылып коет. Анын ашып кетсе, может быть, $500 болот. А меники $18,600. Кайсысы оңой кылган? Анткени өзүнүн эл эле ушул кир сууду ичсе, өзү мына төрдө отуруп алып, ошондой иш кылса, бул адамчылыкка жакпайт го деп ойлойм. Конокторду табиятка алды менен таза сууга зыян келтирбей күтүү үчүн баазанын ээси агындыларды тазалоочу жабдууларды орнотууну чечкен. Технология 75 эс алуучуга эсептелген. Агындылар тазалоонун баардык этабынан өтөт. Алгачылары майдаланат. Биринчи камерадан бул жерден 20-25% тазалоо жүрөт. Андан кийин экинчи камерага жүрөт. Экинчи камерада толугу менен тазалоо жүрөт деп эсептелет. Себеби бул жерге кислород астынан кислород берилет дагы экинчи камерадагы болгон жайгашкан бактериялар ыплас суулардагы кошулмалардын баардыгын өзүнөн сиңирет дагы жеп алат деп коет да, мына орусча айтканда съедает. Ошол сиңирет дагы таза сууну бөлүп чыгарат. Тазалоонун акыркы этабы табигый фильтрлер, кум, майдаланган таштар жана топурак. Ишкердин айтымында бул этапка чейин агындылар 83%дан 94%га чейин тазаланып калат. Мына ушул системаны орнотуу үчүн ишкер $18,000 сарптаган. Жаңы баштап аткан бизнес жанагы өзү мына эми например ысык көлдү алсак эле үйлөрдү салганга канча акча кетет. Анан үйгө жетпей атса, анан ушуга салмак беле естественно тияка калат. Биринчи элге условия создап бериш керек. Ушулардын баарын. Мындай жардамды Европа кайра куруу жана өнүктүрүү банкынын Кирсев программасы көрсөтөт. Программа өнөктөш банктар аркылуу энергоэффективдүү жана ресурстарды үнөмдүү пайдалануучу технологияларга кредит берип келет. Ишкер эми Евросоюздан грант күтүп жатат. Бир нече күндүн ичинде ал жашыл технологиялар үчүн алган кредиттин суммасынын 15%-на тете каражатты, же тактап айтканда $2,800 грант алат. Бул грант өндүрүштө жашыл принциптерди киргизгендиги үчүн бериле турган жеңилдик. Ушундай эле грант же өзүнүн кредитинин 15%-на тете сумманы Даана кийим тигүү фабрикасынын ээси Гүлмира Рафикжанова дагы алды. Грант алуу үчүн ал заявканы цехтеги энергоэффективдүүлүк боюнча баардык оңдоп түзөө иштери бүтөөрү менен берген. Дароо эле фабрикага Кирсевдин текшерүүчү комиссиясы инспекция менен келип, кредиттин максаттуу пайдалангандыгын текшерип кетишкен. Куруп атканда ошонун требованияларын баарына аткардык. Алар жактан комиссия келип баарын текшеришти, карабашты, сүрөткө тартып кетип атышты. Анан аягы бүтүргөндөн кийин дагы бир жолу комиссия келип, анан утверждать этип беришти. Анан кийин ошол гранттын мага жардамы тийгени ошондо жанагы кредиттин суммасынан 15%-ын алганда ошол мага кереги жараганы мен оборудование алдым. Кредиттин жардамы менен тигүү фабрикасынын аянты 440 квадрат метрге чоңойду. Дубалдар жана полдор жылуулантылып, шамалдатуунун жаңы системасы орнотулду. Бардык лампалар диодтуу лампаларга алмаштырылды. Ишкердин айтымында ушул эле кышта фабрика имараттын жылуулууга кеткен чыгымдарын 30%-га чейин азайткан. Биз эми мына уже бир кыштадык аябай эле үнөмдүү болду электр энергия жагынан. Анткени мен мурда көмүр алчу элем, киши жалдачу элем. Андан тышкары ушундай бир
аябай бир эме болчу элек. Азыр болсо андай жок. Биз энергоэффективный жылуу здание болду. Агропродукт Азия ишканасы буга чейин айыл чарба продукцияларын дыйкандардан сатып алып, аны кайра Россия жана Казакстанга экспорттоо менен алектенип келген. Бирок азыр бул компаниянын өзүнө таандык 55 гектарлык алма багы бар. Бул жылы Кирсев аркылуу алынган кредитке тамчылатып сугаруу жана сууну сактоо системалары орнотулду. 15,5 миллионов, в общем, мы взяли кредит на вот полностью систему орошения. Все вот эти трубки, которые подводятся к каждому дереву, они... Жалпы сугаруу системасы үчүн 15,5 миллион сом кредит алдык. Ар бир даракка коюлган түтүкчөлөр атайын саналып коюлган. Мындайча айтканда, ар бир тешикчелердин арасы 50 сантиметрден жана ар бир көчөт эки жагынан сугарылып турат. Тамчылап сугаруу болгон үчүн дарак туура сугарылып, суу жөнүнө эле катарларга агып кетпейт. Ошон үчүн сууну дарак гана ичет. Тамчылап сугаруу аркылуу бул кодо алмабактар кышка жакын жер семирткич менен да азыктана башташат. Азыркы ысыктын күнүндө бакты суу сактагыч дайыма суу менен камсыздап турат. А бул түшүмдүүлүктү 15-20% чейин жогорулатат. Адистердин айтымында долбоор жыл сайын электр энергияны 400 мегаватт сааттан көбүрөөк сактаганга, көмүр кычкылтектин абага ташталуусун 20 тоннага азайтканга жана дээрлик 9000 куб метр сууну экономдоого мүмкүнчүлүк түзөт. Албетте, Агропродукт Азиядагы жакынкы убакта өзүнө грант ала алат. Кирсев программасынын экинчи фазасы 2016 жылы башталган. Биринчи фаза болсо 2013-16 жылдардын аралыгында ийгиликтүү ишке ашып, энергоэффективдүүлүк багытындагы долбоорлорду каржылоого 20 миллион доллар өлчөмүндө кредит берилген. Экинчи фазада кредиттик портфель 35 миллион долларга көбөйүп, энергоэффективдүүлүк менен катар ресурстарды сарамжалдуу колдонуу багыты кошулган. Башкача айтканда, программанын каржылык колдоосун суу түтүктөрүн жакшыртууга, эффективдүү ирригациялык система курууга, биогаз иштеп чыгуучу технологияларды, агындыларды тазалоочу технологияларды орнотууга алса болот. Кирсевтин 6 жергиликтүү өнөктөшү бар. Булар Бай Түшүм, Демир, Компаньон, KCB, Opsima банктары жана биринчи микрокаржылык компания. Эгер мындай каржылоо программасы сизди кызыктырган болсо, алгач аталган финансылык мекемелерден маалымат ала аласыз. Андан кийин Кирсевтин адистери сизге кредитти эмнеге алып өндүрүштү кайсыл жагын жакшыртууга болору тууралуу өз кеңештерин беришет. Анан долбоордун сметасы түзүлүп, керектүү инвестициянын көлөмү аныкталат. Кредиттик заявка 1-2 жума аралыгында каралат. Бул убакытта банк финансылык талаптар боюнча караса, программанын адистери техникалык жагын карашат. Сиз кредит алган соң аны максатка жараша иштетишиңиз керек болот. Мына ошондон кийин гана грант алуу үчүн заявка бере аласыз. Мисалы, сиз күн панелдерин орнотуу үчүн 5 жылдык мөөнөт менен кредит алдыңыз дейли. Бирок баардык ишти жарым жылда бүтүрдүңүз. Демек, жарым жылдан кийин эле грантка заявка берсеңиз болот. Анан банк сиз алган кредитти максаттуу колдонгонуңузду тастыктаган баардык финансылык документтерди Кирсевтин кароосуна жөнөтөт. Бир ай ичинде Кирсевтин адистери, чакырылган адистер сиздин ишканага келип, кредитти максаттуу колдонгонун текшерип, анан Евросоюздун грант берүү боюнча чечими кабыл алышат. Мына ошондон кийин гана Кирсев грантты кардардын эсебине которуу боюнча банкка көрсөтмө берет. Берилген грантты бенефициар өз каалоосуна жараша колдонулат. Кааласаңыз ишканага инвестиция катары салып, кошумча жабдууларды алсаңыз болот. Ал турсун машина сатып алуу, үйдү ремонттоо өңдү жеке максаттар менен да колдонууга болот. Бирок адатта көпчүлүк алган грантты кредитти жабууга жумшайт. Кирсев программасынын каржылоосуна кантип илинсе боло тургандыгын программанын улуттук менеджери Нурзат Абдырасулова айтып берди. Кирсев тарабынан бизнеске жардам берүүгө чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Бул кичи жана орто ишкана болушу мүмкүн. Ошону менен бирге чоң баягы өндүрүш болушу да мүмкүн. Анткени Кирсевтин мүмкүнчүлүгү азыркы күндө кредит бергенде 1 миллион долларга чейин бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Андан тышкары, эгерде проект андан да чоң болуп, эгерде 1 миллиондон аша турган болсо, 2 миллионго чейин карап, атайын Европа өнүктүрүү тарабынан, банк тарабынан уруксат алып, ал проектти да алып барганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Бизге баардык секторлордон Кирсев аркылуу каржылоо алганга мүмкүнчүлүк бар. Бул айыл чарба, туризм, энергетика, транспорт, баардык жактан колдоого алынса болот. Анткени ар бир ишканада энергияны үнөмдөөгө жана ресурстарды үнөмдөөгө сөзсүз түрдө муктаждык бар да. Кирсев бул ошол жеке ишканалар үчүн иш алып барат. Эгерде ошол бизнес ишканасы Кыргызстанда регистрация болуп, анын 51% акциясы эгерде ошол частный адамга туура келсе, бул Кирсев программасына катышканга толук укуктуу. Ошону менен бирге биз мисалы үчүн муниципалдык же өкмөттүк уюмдарды карай албайбыз да. Бул анткени атайын ошо жеке сектор үчүн иш алып барган атайын программа. Ошону менен бирге кайсы
республиканын кайсы булуң бурчунда болбосун программага катыша берсе болот. Буга биздин ошо өнөктөш банктар аркылуу, ошолордун филиалдары аркылуу чыгып эле кирсек программасы боюнча каржылоо маселесине кандайча катышсак болот деп баягы информация алса болот. Кирсек программасы бардык тармактарда иштейт, бирок ошону менен бирге Европа өнүктүрүү жана реконструкциялоо тарабынан түзүлгөн атайын баягы тизме бар. Бул тизмеге кирген проектлерди биз каржылоого мүмкүнчүлүгүбүз жок. Бул көбүнчө баягы баарыбызга белгилүү, мисалы үчүн экологияга анча таасир бербеген өндүрүштөр. Бул мисалы үчүн алкоголь чыгаруучу өндүрүштөр, тамеки чыгаруучу өндүрүштөр, ошону менен бирге курал жарак чыгаруучу өндүрүштөргө колдоо көрсөткөнгө болбойт да. Жабдыктарды алмаштыруу боюнча көп кайрылышат. Андан тышкары ошол турак жайларды же болбосо энергияны үнөмдөө боюнча көптөгөн иш-чараларды колго ала алат. Бул мисалы үчүн ошол эле эски жабдууларды же болбосо мисалы үчүн айыл чарбасында эски тракторлорду дагы кайра жаңылауга тапшырса болот. Андан тышкары ошо имараттарды жылуулоодо дагы же болбосо жарыктандыруу системасын жаңы койгонго же жылуулук берүү системасын жаңы койгонго, ошол эле чоң котел башкаларды алмаштырууга да жардам бергенге даяр. Андан тышкары Кирсев тарабынан ошол эле сууну үнөмдөө, өндүрүштө сууну үнөмдөө, сууну колдонуунун башка жолдорун табуу, саркынды сууларды тазалоо, бардык жагынан анан андан тышкары азыркы күндө ошол энергиянын жаңы булактарынан коюу боюнча дагы колдоого ала алабыз да. Мисалы үчүн азыркы күндө жана тепловой насос деп жатабыз, ошону колдоого алып жатабыз. Баягы күндүн нурунан энергияны алган панелдер, шамал энергиясын алган панелдер, көптөгөн иш-чараларды ошо бизге кайрылса, биз ошол жерден аныктап туруп, толук Кирсевке туура келген проект боло алабы деген суроого жооп берип, чогуу изилдегенге даярбыз.